Assalamualaikum. Жамат. Помидорды жипке асуу же болбошо ошо помидорду көтөрүү деп темалар башталат. Казыкка келсек, казыктын узундугун 2,20 кылып кесип алганбыз. 2,20 кылып кесип туруп, анан кийин мына эки помидорду ортолугуна примерно кылып ортого тик кылып калышка аракет кыласыңар. Мына казыктан наркы казыкка чейинки аралык 3 метр. Ар 3 метрде бирден казык бар. Что үстүнө зым тартканда, зым эртең менен помидор асылганда зымды ийип калбаш үчүн. Ошондой кылып 3 метрден кылып зым казык тартасыңар. Биздики 37-38 метр, ошо 37-38 метр аралыкка 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 та казык түшүптүр. Бул жагына карап 15 рет, 16 рет. 3 метрден кылып казык какканыңардан кийин анан зымды бир учун мынандай бак дарактар болсо эгер жериңер башында бак даракка байлаганыңыздар оң. Мына бак даракка байлап, мына казыкты учуга казыкты кагып бүткөндөн кийин айтканча үстүгө мык кагып чыгабыз. 60-тык болсо 70-тик мык кагып чыгабыз ар бир казыктын үстүнө. Кагып чыгабыз да анан кийин зымды бир учун мынандай бак дарак болсо байлап, бак дарак жок болсо мынандай кылып казыкка эң баштапкы казык менен эң акыркыга эң өйдөрагыдан баштап мынандай бир казык берип коесуңар. Кара деп коет ортосуга. Чтобы казык мына жакка карап ийилип кетпеш үчүн зым тартканда. Мык кагып чыгып, зымды бунун учуна байлап тартасыңар да акырына чейин. Эң акырыны ручной зымды кармап колдон келишинче тартып, ошо каккан мыкка бир жолу урап туруп, анан кийин калган зым мындай эңкейип калат да 30 метр тартканыңарда. Анан көтөрүп казыктын үстүнө коюп туруп, анан казыктары көзөмөлчө турулап зымды мыкты зымды мынтип кайрып коесуңар. Ошондо зым мына зым болсо, мык болсо, мына мыкты мынтип ийип казыктын кармап калат. Ошондо эки жакка кетирбейчи. Ошентип кагып чыгабыз. Мына помидордон зымга чейинки болгон аралык 1,80, 1 метр 80 сантиметр. Казыкты кагып атканда бир азыр мындай шаблон жасап алышыңыздар керек. Мындай рейкадан шаблон. Шаблондун түгүнөн мынтип жерге мындай рейка кагып аласыңар дагы, үстүгө 1,80 кыласыңар дагы. Казыкты жанына коюп туруп, мындай жерге коюп туруп, жерге кирип кетпейт да, мындай коюп туруп, өйдөсүн мына кылып өлчөсөңөр, мына. Ушу менен тең кылып кете бересиңер. Ушуну кагып атканда жанына коюп аласыңар да, мынаны каккан сайын учуга наркын учу туура келгенде токтотосуңар да, что ошондо точно 1,80 чыкканын билиш оңоюраак болот. Канча калганын ар бир метрлеп жүрбөй, ошондо шаблон жасап аласыңар, ушуга турлап кете бересиңер. Андан кийин кээ бир казыктар ойноп калышы мүмкүн. Ойноп калса түгүнө мынтип упор берип коесуңар. Экиден казык кагып либо казык канча тика турган болсо, ошончо жүк аз түшүп, ийилип сынышы азаят. Ушундайына тарткандан кийин, мисалы үчүн мына биринчи казык болсо, мына экинчи казыктан мына карап дагы жип тартабыз. Мына бири-биринин үстүнөн байлап келип, анан кийин бул экинчини калдырып, андан кийинкиден дагы мындайына жип тартабыз. Чтобы мына казык мондай турганда оңго же кийин солго мынтип жыгылышы мүмкүн, дубалга окшоп ооп жыгылбаслыгы үчүн мындайына зым кеткенден кийин анан кайра бул жакка каратып дагы кагабыз. Ошон үчүн казыкты ар 3 метрге каккандан кийин мынакты көздөй, узунасына эмес, бул жакты көздөй дагы жип тартып алганбыз биз. Жип тартып какканбыз.
Азыр мындай көрүнгөндө казык ар кандай кыйшак көрүнө берет да. Мындай учу бул жака. Кийин наркы башына бир жип кагып туруп, мык кагып, жип тартып алабыз дагы акырына чейин. Анан ошого карап казыктарды мынтип түзөп, анан кийин зымды катырып кетебиз да. Ушундай түз болуп калат. Анда кийин көрсөтөм, как мынага окшопчу. Мына деле башында кыйшак болчу, зым тартылгандан кийин ошо зымга карап түзөп кагып койгонбуз. Канча казык тике турса ошончо оорлугу аз түшүп, ообойт. Былтыр мынтип ооп, агаттар ортолуктары бири-бириге жабышып, кичинерип кеткен эле. Ошону алдын алыш үчүн бул жакта түз, бул жака караганда дагы түз кылып кагыш керек. Ушта бунун үстүнөн дагы мындай зымап келесиң да. Азыр бир мык кагып, мыкка мына зымды ийип коюп атабызбы? Кийин бул жакка каратып дагы бир сыйра мык кагып чыгабыз дагы. Бир черес казык. Ага кийинки зымды, келейткан зымды бир ороп өтөбүз. Мунага дагы келгенде дагы бир зымды ороп, андан буга келгенде дагы бир зымды ороп, тике турган мыкка. Ороп до конца акырына жерге катырып коебуз. Бул жагын дагы жерге катырып коебуз. Ошондо мындайына дагы кармайт, бул жагына дагы кармайт. Кимге пайдалуу болгон болсо, лайк басып кетесиздер. Бул биздин ыкмабыз. Мына биздин колдонуу ыкмабыз. Кимдедир дагы кошумча жакшы варианттар болсо кылып көрөсүздөр. Бул да бир вариант. Былтыр колдонгонбуз, Кудайга шүгүр жакшы эле жетишкендикке жетиштик десе болот. Текшерилип көрүлгөн жакшы эме. Главный ошол келген зымды башын бирдекеге катыруу. Мындай теректер болсо, мына теректерге катырып койсоңуздар, эге түз болсо, вообще жакшы кармайт.